Гүлсанат Токтосун кызы сот департаментинде 27 жылдан бери иштейт. Эмгек жолун дал ушул жерде 22 жашында эсепчи кызматынан баштаган. Ал иштеген алгачкы жылдары кагаз иштери кол менен жазылып, компьютер 2-3 гана болгон. Ал кезде 97-98 жылдары бүт кагаз түрүндө болчу. Даже ошо биз мисалы алименттерди которуу жактарын, например, мен почтамтка барып, ошол алиментти биз которуу жолу менен ошол жака барып которуп, анан кайра келип өзүбүздүн отчетторубузду толуктап жазып баарын өткөрчүбүз. Мойнубузда анда 1400 адам бар болчу. Верховный суд, Конституционный суд, городской арбитражный суд, высший арбитражный суд, местный соттор. Ошонун баарын чуркап, иштеп, ушул күнгө чейин келдик мынакей. Сот департаментинин түзүлүү жылдары 1994 жылдарга туура келет. Алгач судьялар кеңешине караштуу сот администрациясы болуп түзүлгөн. Ага мурда юстиция министрлигинин карамагында болгон соттордун ишин материалдык техникалык жактан камсыз кылуу каралган. Алгачкы курамы 36 адамдан туруп, 1996 жылы сот департаменти болуп кайра түзүлгөн. Мы 4 раза были у вице-премьера республики, согласовывали каждый пункт указа президента. Мекемени түзүү учурунда президенттин жарлыгынын ар бир пунктун макулдашуу үчүн премьердин орун басарында 4 жолу болдук. Анткени бул жөн гана бөлүп салуу эмес, жаңы мекемени түзүү эле. Баса белгилеп айтат элем, бул КМШдагы алгачкы түзүм болгон. Бир эмес, бир нече өлкөдө мындай мекеме болгон эмес. Ага соттордун материалдык техникалык камсыз кылуусу гана жүктөлбөстөн, соттун чечимин аткарууда кирет. Все суды расположены в соответствующих зданиях, помещениях. Департамент жергиликтүү соттордун имараттарын оңдоо, аларды материалдык техникалык жактан камсыз кылуу менен алектенет. Ошондой эле сот чечимдерин аткарат. Сот залдарында коомдук тартипти камсыз кылуу, имараттарын жана жайларын кайтарууну сот приставтары аткарат. Бул кызмат 1997 жылы сот департаментинин сот приставтар кызматы болуп түзүлгөн. Аскерлештирилген орган, курал жарак алып жүрүшөт, атайын кызматта бул. Сот процесси мыйзамда көрсөтүлгөн убактысында бүтпөй, созулуп, айлап жылдап каралып аткан иштер болот атпайбы. Азыр бул маселе мындай бир нукка, бир тартипке түшүп калды. Ошол сот приставтар аткарат, судьялар да мындай бир топ эле ыраазы болуп калды десек болот. Себеби убактысында каралбай жаткан же болбосо калдык болуп жылдан жылга өтүп аткан иштер саны кескин азайды. Акыркы жылдары сот бийлигинин көз карандысыздыгын камсыз кылуу максатында мамлекет алардын айлыгын көтөрүп, материалдык техникалык базасын чыңдоодо. Санариптештирүүнүн алкагында да сот отурумдары заманбап технология менен жабдууланууда. Алдыда мамлекеттик максаттык программа бар. Президентибиз бекитип берген. 2024-2027 жылга ошол максаттык программада аябай чоң пландар коюлган. Ошол бүт баары президентибиздин көзөмөлүндө. Акыркы 4 жылдын ичинде эле 2 жолу соттордун айлыгы көбөйдү. Мына быйыл 1 ноябрдан баштап президентибиздин жарлыгы күчүнө кирип, соттордун айлыгы дагы көбөйүп атат. Бул да бир чоң жакшы бир кадамдар деп эсептейбиз. Сот имараттары да оңдоп түзөөдөн өтүп жаңыланууда. Чаткал, Каракөл, Майлуу суу жана Алайда ремонттолуп ачылган. Жалал Абад жана Ысык көл облусунда адилет үйү салынды. Ошондой эле жакынкы Ош облусунда да ачылуу алдында турат. Департамент алдыда жерлерге адилет үйүн салууну пландоодо. Айрым райондук соттордун имараттарын оңдоп бердик. Жаңы салынган имараттар болду. Бул акыркы жылдары. Анан сот аткаруучуларга жакында өзүңөр күбө болдуңар. Акылбек Үсөнбекович 50 машинедей сот аткаруучуларга кызматтык унааларды тапшырып берди. Азыркы мына жылдын аягына чейин биз сот приставтарга дагы 50 кызматтык унаа алып беребиз. Бул баары мамлекет тараптан сот системасынын колдоо көрсөткөнү. Департамент жергиликтүү соттордун материалдык техникалык базасын жакшыртуу менен сот аткаруучулардын ишин илгерилетүүгө шарт түзүүдө. Сот актыларынын убагында так аткарылышы коомчулуктун сот тутумуна болгон ишенимин жогорулатат. Ошол себептен сот аткаруучулар өз ишин мыйзамга ылайык кынтыксыз алып баруусу зарыл. Индия Тергешева, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.